Саламатсыздарбы, эмесе ошондо программасы. Бүгүн Турсунбек Акун Бишкекте Адам укуктарын коргоо аракеттеринин Кыргызстанда башталганынын 30 жылдыгына арналган конференция өткөрдү. Мындан 30 жыл мурда адам укуктары же адам укуктарын коргоо деген түшүнүк болгон эмес. Азыр болсо адам укуктарын коргоочулардын укуктарын коргоо деген нерсе пайда болду. Ага чейин Кыргызстан жана СССРдин курамына кирген башка жумурияттардын элдери өз укуктарын билип-түшүнчү эмес жана өз таламын талашууга да негиз көрбөй жашаган. Большевиктердин философиясы боюнча эң биринчи кезекте мамлекеттин кызыкчылыктары корголууга тийиш болчу. Бирок ошол мамлекеттин атын жамынып алып, бийлик, партия же башка жетекчилер өз укуктарын гана камсыз кылчу. 1936 жылы жазылып кабыл алынган жана кийин 77 жылы өзгөртүлгөн СССР конституциясында бардык укуктар жазылган, бирок маселе антип жазылган талаптарды эч ким аткарчу эмес. Бийлик үчүн пайдалуу болгондо конституциянын беренелерине таянып, кимди болбосун катуу жазалоо мүмкүн болчу. Бийлик үчүн пайдалуу болбогон учурларда конституцияны эч ким эстеп да койчу эмес. Дал ошондой абал эгемендүү Кыргызстанда да түзүлдү. Акаев менен Бакиев учурунда бийликтин гана укуктары корголчу. Ал эми Атамбаевдин доорунда ал акты кара, караны ак деген тажрыйба кеңири жайылды. Кыргыздардын миңдеген жылдык тарыхында эң таза жана адилет бийлик орноду деп айтылганы менен чындыгында өлкөнү бандиттик ыкма менен башкаруу орногон. Бирок чындыгы демократия кайсы болбосун мамлекетте карапайым жарандардын укугу корголгон учурда гана башталат. Ал укуктарды эч бир башка адам же уюм же бийлик дагы эч бир шартта бузбаш керек. Европада пайда болгон бул түшүнүк СССР элдерине жана анын ичинде Кыргызстандын жарандарына дагы жеткенде гана коомдо анча-мынча адилеттүүлүк пайда боло баштаган. Аны мурда билип түшүнбөгөндөр, мурда биздин тарыхта деле демократтар, адам укуктарын коргоочулар жана диссиденттер да болгон турбайбы. Жөн гана биз аларды башкача атап келген экенбиз деп ойгонгон. Кайсы болбосун коомдо жана кайсы болбосун мезгилде чындык менен адилеттүүлүк үчүн күрөшкөндөр болот. Бирок Европанын мисалынан кийин гана коом андай талапты бийликке коюп, аны адилеттүү болууга мажбурлай баштады. Эми Кыргызстанда адам укуктарын коргоочулар расмий макамга ээ болду. Атайын уюмдар да түзүлдү. Бирок батыштын колдоосу болбогондо андайларды бийлик бир заматта жанчып салмак. Азыр болсо адам укуктарын коргоочулар бийликке кайрылып, анын кемчиликтерин талдап, өзүңөр кабыл алган мыйзамды өзүңөр аткарууга милдеттүүсүңөр деген талап кое алат. Ал тууралуу бүгүн Турсунбек Акун дагы айтты. Укук коргоочулар биз мына мониторинг, шайлоо боюнча мониторингдер кылып атат. Мына биз уюмдар бар, шайлоого болгон элдин укугун коргошот. Мына шайлоо кандай тең салмактуу өтүп атабы, фальсификация болгон жокпу, бурмаланган жокпу, ошону мониторинг кылат да анан жарыялайт да. Бул туура болду, бул туура эмес болду. Же болбосо мына кыйноолор боюнча улуттук борбор түзгөнбүз. Мына кыйноол алдын алуу боюнча бул дагы аябай жакшы нерсе. Же болбосо жанагы түрмөлөр солдаттардын арасында укукту коргоо боюнча мына Азиз Абдрасулова жүрүп атат. Коом тарабынан андай көзөмөлү болбогондо кайсы болбосун бийлик диктатурага айланып кетет жана андай аракеттер кандай болсун бийликке жакпайт. Ошондуктан акыркы жылдары Кыргызстандагы бийлик адам укуктарын коргоочуларды элге мокочо кылып көрсөтүүгө аракеттенүүдө. Аларды саткын, чыккынчы, батыштын жугунтукорлору деп атоо адатка айланды жана грант жегиштер деген сөз да пайда болду. Бирок андай болгондо Кыргызстандагы эң биринчи грант жегич бийлик өзү. Анткени сырттан келген жардамсыз эч бир ишти бүтүрө албайт жана гранты жок мамлекеттин бюджети дагы түзүүгө кудуреттүү болот. Анткени менен мамлекеттик пропаганда жана маданият менен сабаттуулук жокко эсе болуп баратканда адам укуктарын коргоо азыр биздин коомдо кылмыш катары да кабыл алына баштады. Чындыгында болсо бүткүл коом жана ар бир жаран адам укуктарын коргоочуларга сыйынып турууга тийиш. Ошолордун аракеттеринен улам бийлик мыйзам менен конституцияны орой жана ачык бузуудан карманып турат. Алар болбогондо бир дагы адам мамлекеттик басымга тургучтук бере албай, бийликтин алдына чымынга айланып калмак. Кандай чынчыл болсо дагы ар бир бийлик ошону эңсейт. Ошондо саламатта калыңыздар.